Мектеп окуучуларынын облустук олимпиадасынын биринчи туру башталды. Билим жарышы 2 күнгө созулуп, ага облустун ар кайсы аймактарынан келген 230 окуучу катышууда. Алар 11 сабак боюнча өз билим деңгээлин сынап жатышат. Иш-чара таланттуу окуучуларды аныктоого жана мыкты мугалимдерди колдоого багытталган. Олимпиадалык талаптар толук боюнча илинип, кайсыл предмет боюнча кайсыл кабинеттерде өткөрүлөрү толук боюнча балдарга маалымат берилген. Бүгүнкү күндө азыр башталып, Олимпиада өз ишин улантып атат. Биздин негизги максаттарыбыздын бири ушул талапка ылайык так калыстык менен өткөрүү менен областтын олимпиадалык командасына мыкты алдыңкы окуучуларды тандоо. Алган упайларына балдар ыраазы эмес болсо, анда апелляциялык комиссия иштейт. Апелляциялык комиссиянын калыстар тобунун курамы бекитилип, аларга алдын ала инструктаждар берилди бүгүн. Олимпиада ачык айкын өтүш үчүн катышуучулар тыкыр текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Борбордон келген байкоочулар олимпиаданын жүрүшүн көзөмөлдөп жатышат. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуу катталса, тиешелүү чаралар көрүлөт. Айлап, күндөп дегендей, ошол жылдап даярдайбыз окуучуларды 6-класстан алып. Ал эми олимпиада мен билгенден ушул акыркы 5 жылда эле өтө чынчыл, честный өтүп атат. Код менен текшеришет экен. Анан кийин окуучулар эмгектенген, билген балдар чыгып атат. Анан ошол уюштуруу тобуна ошол рахмат айтамын. Ошол Сомонун балдары дагы жакшы жүргүзүп атышат. Ушул жакшы кызыктуу суроолор түзүлүп атат. Ошондой эле окуучуларды колдоо максатында ата-энелер жана мугалимдер келип, олимпиаданын жүрүшүн байкап турушат. Катышуучулар сынактын жакшы жүрүп жаткандыгын белгилешти. Бүгүн областтык турдун биринчи күнү өтүп жатат. Мен англис тили сабагына катышып жатам. Бизге бир суроону тандап, ага даярданган 3 мүнөт берилди жана жооп бергени 1 мүнөт. Суроо жеңил эле болду деп ойлойм. Себеби мен 1 мүнөттө жооп бергени, өзүмдүн оюмду так айтканы үлгүрдүм. Жана ошондой эле кошумча суроолор берди жюри тарабынан. Буга чейин Сомон тесттерин карап чыктым, суроолорун карап чыктым, даярдандым. Өзүм жеке отуруп, мугалимдер менен искусственный интеллект менен колдонуп, өзүмдүн спикингимди көтөрдүм. Ошол искусственный интеллект берген советтер менен. Ошонун жыйынтыгын бүгүн көрөбүз. Эртең облустук турдун 2-чи баскычы болот. Жыйынтыгында эң жогорку упай алган окуучулар республикалык баскычка жолдомо алышмакчы. Кошумчалай кетсек, Ош облусунда 531 мектеп бар. Анын ичинен 104 билим берүү мекемесинен 230 окуучу олимпиадага катышуу үчүн мүмкүнчүлүк алышты.